Заводунун негиздөөчүсү Ахмет Билал деген киши кайрылды. Тансу бул СНГ территориясында уникалдуу завод. Ал чоң өндүрүш буу казандарын чыгарат экен. Ал буу казандарды чоң ишканалар колдонот экен. Мисалы үчүн биздин Шоро ошо казан менен иштейт экен. Өзбекстандык Coca-Cola, Carlsberg, Казакстандык Кублей, Шымкенттик завод жана көп башка чоң ишканалар чыгат экен. Анан 95% продукциясы экспортко кетет экен. Made in Кыргызстан деген казандар чыгып туруп экспортко кетет экен. Азыр бул Ахмет Билалдын айтымында бул заводду рейдерлик жолу менен алып койгонго иш аракети болуп атыптыр. Бул заводду Ахмет Билал 1995-жылы негиздеп, анан убакыты менен өзүнүн айтымында заводдун учредительдердин тизмесине өзүнүн таанышын Тахиров Закерия деген жигитти киргизип коюптур. Ага 25% заводдун долясын бериптир. Билалдын айтымы боюнча өндүрүштүн пайдалуулугун көрүп, анын өнөктөшү ушул заводду алып койгонго аракетин баштады. Эң биринчи каралардын күчү менен Камчы Көлбаев тирүү кезинде анын эң жакынкы тилектеши Фиарат Али деген, Махара деген кличка менен белгилүү, ошол келип Билалдын заводуна келип жанагындай кандайдыр бир угроза кылып, заводду бер деген сөзүн айтыптыр. Бирок бийлик алмашты, азыр ОПГлер менен абдан катуу күрөшүп атат. Махара азыр розыскте. Ошол бүткөндөн кийин өнөктөшү соттордун жардамы менен кайра заводду алып койгонго аракетин жасап атыптыр. Эң кызыктуусу, Ахмет Билал заводдун негиздөөчүсү болсо, заводдун 75% упайы колунда болсо, анын өнөктөшү колунда болгон 25% менен аны заводду толук кандуу тартып алганга аракет кылып атат. Соттордун жардамы менен. Ахмет Билалдын айтымы боюнча азыр Тахировдун үстүнөн рейдерство деген берене менен кылмыш иши козголгон. Тансу заводунун ситуациясы жеке генерал Ташиевдин контролунда. Карапайым жумушчулар менен сүйлөшсөм, алар айтты: Ахмет Билал биздин негиздөөчү, өндүрүштү түшүнгөн киши. Бул кишиден заводду тартып алса, заводду бөлүп туруп жок кылат. Айтып кетер сөзүм. Ушундай биз сыймыктанган өндүрүшүбүз бар болсо, ушундай күчтүү ишмерлер бар болсо, ушундай биздин кыргыз продукциясын дүйнөгө тааныткан заводдор бар болсо, биз аларды эмне үчүн коргошубуз керек. Карама каршы соттор коргош керек, жакташ керек. Андайларды алакандап көтөрүп туруш керек. Бул деген биздин экономиканын фундаменти. Президент Садыр Жапаров аны да айткан. Анан ушундай рейдерлик жолдорго жол бербеш керек деп ойлойм да. Сиз кандай ойлойсуз, туугандар?